Кыргызстандын Залкароолу, дүйнөгө таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов негизинен кыргыз жана орус тилдеринде жазган. Анын чыгармалары 150 тилге которулган. Ал өзүнүн чыгармасында гуманизм жана бүткүл жандууларга улуу сүйүү жөнүндө өз идеяларын камтыган. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында репрессияга туш болгон мамлекеттик ишмердин үй бүлөсүндө туулган. 1946-жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953-жылы Константин Иванович Скрайбин атындагы мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун окуучусу болгон. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештик катчысы, Райфин бөлүмдүн агенти, 1953-56 жылдары Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун эксперименттик фирмасында зоотехник, 1958-60 жылдары Литературный Кыргызстан журналынын редактору, 1960-65 жылдары Правда гезитинин өз кабарчысы, 1965-86 жылдары Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы, 1988 жылдары Иностранная литература журналынын башкы редактору, СССР президентинин кеңешчиси, 1991 жылдан элчилик кызматында болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси гезитчи Дзюйдо деген ат менен 1952-жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Литературная газета, Новый мир, Литературный Кыргызстан журналдарынын редколлегия мүчөсү болгон. 1956 жылдан тарта СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармачылыгы кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Алгачкы аңгемелери 1952-жылы орус тилинде Комсомолец Киргизия газетасына жана Кыргызстан альманахына жарыяланат. Ал ошол кезде эле Валентин Катаевдин Полктун улуу повестин, Михаил Бубеновдун Ак кайын романын которот. Бирок алар басылган эмес. Андан кийин Ак жаан, Түнкү сугат, Асма көпүрө аттуу кыргызча жазылган аңгемелери жарыяланат. Анын чыгармачылык ишиндеги бурулуш 50-жылдардын ортосунда болот. Бул жылдары бетме-бет, Обон жана Жамиля повесттери кыргыз жана орус тилдеринде жарыкка чыгат. Кызыл жолук жалжалым, Ото көз булак, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу повесттеринде жазуучунун нравалык, философиялык изденүүлөрү андан ары тереңдеп, чеберчилиги бийиктен бийикке көтөрүлөт. Айтматовдун Ак кеме аттуу повести жазуучунун чыгармачылыгында бөтөнчө мааниге ээ. Чыгармада адам тагдырынын не бир катаал жактарын издөөгө жазуучунун кыраакылыгы, интеллектуалдуулугу, ийкемдүүлүгү көрүндү. Повесттин гуманисттик пафосу баштан аяк адамдын бийик сапаты жана нравалык тазалыгын даңазалайт. Жазуучу өзүнүн балалыгы туш келген согуштун катаал күндөрүнүн элесинен алып, эрте жезда турналар аттуу лира романтикалык стилдеги повестин жараткан. Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият үчүн эле эмес, улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө да өзүнүн зор таасирин тийгизди. Анын чыгармаларынын негизинде музыкада чакан обонду ырдан тартып, симфонияга чейин жазылды. Көркөм сүрөт искусствосунда ондогон, жүздөгөн эмгектер жаралды. Театралдык спектакльдер, кинофильмдер коюлду. Сыйлыктары: Кыргыз эл жазуучусу,
Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, социалисттик эмгек баатыры, Лениндик жана СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Европа илимдер, искусство жана адабият академиясынын анык мүчөсү, Бүткүл дүйнөлүк илим жана искусство академиясынын академиги, Ысык-көл форумунун президенти, Австрия, Австралия, Америка, Индия, Италия, Туркия, Япония жана башка өлкөлөрүнүн эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл баатыры. Өмүрүнүн акыркы жылдары Чыңгыз Айтматов активдүү жашап өткөрүүгө тоскоолдук кылган, кант диабети менен ооруп калган. 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан.